Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү? Каналыма кош келиңиздер. Мен бүгүн сиздерге чизкейктин дагы бир түрүн жасап көрсөтүп бермекчимин. Эгер кызык болсо, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Биринчиден чизкейктин алдындагы токочун жасап алабыз. Ал үчүн эленген унга какао кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Андан кийин бир чымчым туз жана шекердин упасы, сахарная пудра кошуп, дагы бир жолу жакшылап аралаштырып алабыз. Эми бул кургак азыктарга 200 грамм ак майдан кошуп, колубуз менен аралаштырып, мына ушинтип май менен ун аралашып болгондон кийин 2 жумуртка кошуп, камырды жууруйбуз. Илгерегин жакшылап майлап алабыз. Жабышып калбаш үчүн. Камыр көтөрүлүп кетпеш үчүн алтына бурчактан салып койсок болот. Жүз 180 градус ысыкта духовкага салып 10-15 мүнөт кургатып алабыз. Бышырбайбыз бирок. Эми камыр даяр болгончо кремди жасайбыз. Ал үчүн мындай творожный сыр керек, ушундай. Сырга шекердин упасы кошулат. Жүгөрүнүн крахмалы, бир лимондун цедрасы жана соку лимондун. Миксердин жардамы менен эми акырын аралаштырып, андан кийин жумурткаларды бирден чалып чыгабыз. Эми жакшылап аралаштырып алабыз.
Чизкейктин основасы муздады. Эми буга кремди куюп бышырабыз. Эми эң негизгиси чизкейкти туура бышыруу керек. Анткени температураны туура койбосо чизкейк ортосунан сынып жарылып кетиши мүмкүн. Ошондуктан эң биринчи 180 градуска койдум азыр. Ичине салып 10 мүнөт, туура 10 мүнөттөн кийин дагы 10 градуска азайтам. Андан кийин дагы 10 мүнөттөн кийин дагы 10 градуска азайтып, ошентип 1 саат бышырабыз. Азыр 10 мүнөт өттү. Эми температураны 180 градустан 160 градуска азайтабыз. Дагы 10 мүнөт бышырабыз. Андан соң дагы азайтабыз. Мына чизкейк бышкандан кийин духовканын ичинде муздады 3-4 саат. Андан кийин муздаткычка салып койдум. Эми формадан чыгарып кооздойбуз. Муздаткычтан 5-6 саат туруш керек. Чизкейк аябай назик, ошондуктан жак менен чыгарабыз керек. Мына чизкейк да ушинтип даяр болду. Эгер бул видео сиздерге жакса, пайдалуу болгон болсо, анда менин каналыма катталып, класс басып, колдоп коюңуздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.